Adın xiyali, oychag'iti, gulkisi alamga go'rt berib turadi. Siz baldar dunyosini aralashuga dayarsizmi? Anda sizdi, avaylangiz. Baldar surov berib turibmiz. Достор, кезек абайлаңыз балдар суроо берет түрмөгүнө келип жетти. Бул долбоордун максатын дайыма айтып келебиз. Келечегибиз болгон жаш муундарды элибизге белгилүү, ийгилик жараткан инсандар менен жолуктуруп, келечекке шыктандыруу, кесибин туура тандоого, турмуштун кыйынчылыгын жеңе билүүгө жардам берүү. Бүгүн биз балдардын жан дүйнөсүнө аралашып, балдардын суроолоруна жооп берүү үчүн атайын студиябызга мейманыбызды чакырдык. Тааныштыра кетсек, агартуучу, программчы, IT тармагында өзүнүн билими менен бөлүшүп келген Турат Алыбаев агайыбыз биздин студиябыздан орун алды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Кош келдик. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Атайын сизде балдар менен жолугуп, өзүңүздүн кеп кеңешиңизди берсин деп студиябызга чакырып калдык. Анан сиз менен дагы маектешип, сизден кеп кеңешиңизди алабыз деген досторубуз бар. Мына өзүңүз көрүп тургандагыдай тааныштыра кетсем, Жалил Сыдыков атындагы номер 84 орто билим берүү мектебинин 6-классынын окуучулары Доктурбекова Ясмина, Курманбаева Сайкал, Рахымбеков Абла. Саламатсыңарбы? Кош келипсиңер. Саламатчылык. Маанайыңар сонунбу? Агай менен жолугабыз, агайдан кеп кеңеш алабыз деп сонун маанайда келип калдыңарбы? Ооба. Анда келгиле алгач эле агайга суроо берер алдында агай тууралуу кыскача маалымат угуп алалы. Андан соң эфирибизди улантабыз. Турат Алыбаев агартуучу, программачы. Ал Жумгал районуна караштуу Куйручук айылында 1987 жылы 18 майда жарык дүйнөгө келген. 1994 жылы ушул эле айылдагы Сулайманов атындагы орто мектебине 1-класска окууга кирген. 2005 жылы ушул эле мектепти ийгиликтүү аяктап, 2005 жылы Нарын мамлекеттик университетинин тил таануу факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнө бюджеттик негизде окуп баштаган. 2011 жылы Талас мамлекеттик университетин ийгиликтүү аяктаган. 11 жыл мектептерде, лицейлерде жана жеке окуу курстарда кыргыз тили жана адабиятынан ЖРТга даярдоо боюнча мугалим болуп эмгектенген. Мугалимдик учурунда окуучулары олимпиадаларда, акыл ордо сыяктуу интеллектуалдык телешоолордо жакшы ийгиликтерди жаратышкан. Бул 11 жыл аралыгында көптөгөн окуучуларды окутуп, тарбиялап, жакшы ийгиликтерге жеткирген. 2020 жылы COVID-19 апаатына байланыштуу белгиленген карантин учурунан пайдаланып, IT тармагын окуп, мобилдик колдонмо иштеп чыгуучу программачы болуп чыккан. Бул курсту Жылдыз Академиянын негиздөөчүсү Тимур Моне жана анын шериктештери уюштурган. 2021 жылы App IT Company компаниясынан бир канча мобилдик колдонмолорду жана веб-сайттарды иштеп чыгышты. Алар Май Куран, Куран хатым кылуу колдонмосу, кичинекей бөбөктөр үчүн Тилбил колдонмосу, волейбол сүйүүчүлөр үчүн Счет эсептегич Скор колдонмосу. Ошондой эле таза кандуу аргымак сүйүүчүлөр үчүн өлкөбүздөгү жана дүйнөдөгү таза кандуу аргымактардын ата теги менен таанышуу базасы, Саяпкер сайтын жана бир канча айыл өкмөттөрдүн, мектептердин сайттарын иштеп чыгып беришүүдө. Учурда бул тармакта дагы бир топ окуучуларды окутуп, аларды дүйнөнүн жана өлкөбүздүн белгилүү IT компанияларына жумушка орноштуруп, ийгиликти көздөй жетелеп жаткан кези. Үй бүлөлүү 2 баланын атасы. Мына достор, агайыбыз тууралуу кыскача маалыматты угуп алдык. Өзүңөр дагы маалымат менен тааныш алдык деген ойдобуз. Эми микрофонду силерге узатайын, каалаган сурооңорду бере алсаңар болот. Рахмат балдардын суроосуна. Алгач эле агай айтайынчы, сизге суроо берейинчи. Балдар менен жолугам дегенде мындай толкундануу болдубу сизде? Негизи балдар суроо берет дегенде эле абдан мага кызык болду. Деги эле тажрыйбамда мындай нерсе болгон эмес буга чейин. Албетте көптөгөн жолугушууларга барып жүрөбүз. Анан айрыкча чоң класстын бүтүрүүчүлөрү ошо келечектин кесиптери тууралуу көп суроолорду беришет эле. Анан бүгүн мага да абдан кызык болуп турат. Жаш кичинекей жеткинчектерибиз кандай суроолорду берет экен, булардын ой чабыты, ой кыялдары кандай экен, ошолор менен таанышуу мага да абдан кызык болуп турат. Эң сонун. Өзүңүз кичинекей балдарга жакынсызбы? Ооба, негизи балдарга жакынмын. Эч качан мындай бирөөнүн кичинекей баласы менден коркуп ыйлаган эмес да. Чочуркайт, ыйлайт деген балдар деле менин алдымда ыйлабай эле тура берет. Анда кана достор, силер дагы эч тартынбай, уялбай, каалаган сурооңорду бере бергиле.
Биз деген эң биринчинде эле Турат агайдын бала чак кичинекей кезиндеги өзүнүн жанагы жашоо тиричилиги, жанагындай жашаган турмушу абдан эле кызык болду. Кыялы, максаттары, максаттары. Жана ошондой эле биздин эң эле биринчи сурообуз бул Турат агай кичинекей кезинде ким болгусу келген? Абдан жакшы экен суроо. Негизи биз кичинекей чактарда негизи эле кесип тандоо билесиздерби, мындай бирөөнү туурап анан кесип тандайбыз да биз. Айрыкча ошол биздин мамлекеттик билим берүү мекемелеринде деги эле бала чагыбыздан баардык эле балдар болсо керек, мындай бир калыпка салынган кесип тандоо боюнча атайын багыттар болбогон үчүн биз көбүнчө өзүбүздүн ата энелерибиздин кесибин тандагыбыз келет, бизден улуураак байке эжелерибиздин кесибин тандагыбыз келет да. Анан мен 3 классты бүтүп атканда менин байкем военный академияга тапшырып, ошол военный тармакты тандап кеткен. Анан мен ошол бир 20 жаштарыма чейин эле ар дайым ошо военный болгум келчү да, аскер адамы болуп, ошол мекенди коргоп, баардык эле жигиттердин кыялы сыяктуу мен дагы ошол баягы аскердик форманы кийип, автоматты асынып, мекен чегинде эл жеримди коргоому келчү. Анан керек болсо ошол университетке кыргыз тили адабияты бөлүмүнө өтүп, филология тармагында окуп жүрүп деле военный болууну самай берет элем. Өтө кызык. Анан университетти бүтүп мугалим болуп иштеп жүргөнүмдө такыр эсимден кетпеген аябай чоң бир окуя. 23 февраль мекенди коргоочулардын күнүндө ошол аскер кызматы байкеме чалып, аны майрамы менен куттуктадым. Сиздин майрамыңыз десем, сенин да майрамың менен деди да. Бул балким автоматтык түрдө болушу мүмкүн. Сенин да майрамың менен деп жооп беребиз го. Мен аябай мындай ардаанып кеттим, ыйлагым келди. Жок, байке, мен военный боло албай калбадымбы, максатыма жетпей калбадымбы десем, байкем аябай катуу урушту да. Сен мугалимсиң дейт, уже иштеп атасың дейт. Анан кантип сен өзүңдү мындай военный эмесмин деп атасың депчи. Себеп дегенде сен ошол билим берип атып, балдарга тарбия берип атып, аларга татыктуу тарбия бербесең, алар ошол мамлекеттин ичинен мамлекетти коргобосо, алар мамлекетти сатып кете турган начар балдар болуп тарбияланса, анда биз чек арада турушубуздун пайдасы жок дейт да. Демек, мугалимдер аскер кызматкерлеринен дагы өтүп, бул мекендин эң жакшы коргоочулары дейт. Анан ошол күндөн тартып мен кичинекей кезимдеги баягы кыялымды жеттим деп эсептедим да. Себеп дегенде ошол күндөн тартып окутуп аткан окуучуларыма жакшы билим берүүгө аракет кылдым. Жан дилим менен ошол мекенге патриот, мекенди сатып кетпей турган, элине, жерине, тилине күйө турган жакшы мыкты окуучуларды тарбиялап чыгара алдым деп ишенем. Ошонун менен дагы мындай өзүмдүн кыялыма жеткен болдум да. Абдан сонун суроо экен, чоң рахмат. Эң сонун толук маалымат болду окшойт, баарыңарга. Кана кийинки сурооңорду берсеңер болот. Сиз окуп бүтүргөн окуу жайды кантип тандап калдыңыз эле? Аябай жакшы суроо. Жанагы эле сөзүмдө айткандай, бизде мындай максаттуу кесип тандоо жок да биздечи. Мындай билим берүүбүздүн системасында тилекке каршы бул аябай чоң кемчилик, бирок моюнга алыш керек. Ошол атайын бир багыт жок болгон үчүн кокустан эле тандалып калган. Мен жалпы республикалык тестирлөөдөн тапшырып, анан ошондон алган балым ошол бөлүмгө жеткен. Анан эле ошол багытта окуп калгам да. Бирок өзүм военный болууну, аскер кызматкери болууну эңсеп жүрсөм дагы, бул тармакты эми тапшырып алгандан кийин окуп бүтүрөйүн деп аягына чейин чыгарып окуп бүтүрүп мугалим болдум. Бирок өкүнбөйм. Ошондо деле мугалим болуп деле ошол аскер кызматкери болуу деген кыялыма жете алдым да. Эң сонун. Анан агай бир суроо бергим келип турат. Мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду? 2005 жылы бүтүргөм. Кийинки жылы 20 жыл болот буюрса. Эмки жылы 20 жылдыкка барып кала турбайсыздарбы? Эң сонун. Бүгүн 25 май акыркы коңгуроодо анан окуучулар дагы атайын ушул майрамда сиз менен жолугуп атканына дагы абдан сүйүнүп турган чагы. Кана сурооңорду бере берсеңер болот. Саламатсызбы, Турат агай? Саламатчылык. Мен сизге бир суроо бергим келет эле. Аябай кызык болуп атат мага. Айтыш менен программисттин айырмасы эмнеде?
Абдан жакшы суроо бул. Бүгүнкү кесибибизге, бүгүнкү учурдун заманынын талабына ылайык суроо болду окшойт. Бул суроо бизге аябай көп берилет. Негизи ошол мага келген ушундай суроолорго ар дайым мен социалдык тармактарда макала жазып келем. Телеграмда, Инстаграмда макалаларды жазып жарыялап келем. Анан негизи жалпысынан алганда бул IT деген тармак. Бул жалпы тармак да. Анан программчы деген, программист деген анын ичиндеги бир кесиби. Мындай код жаза турган, программаны иштеп чыга турган программист кесиби. Бирок жалпысынан алып караганда экөө бир эле болуп эсептелет. Мындай мектепте мугалимиңиздер бар да. Биз жалпы баарын мугалим дейбиз да. Бирок мугалимдердин ичинде ичине киргенде өзүнчө бөлүнөт да. Тарыхчы мугалим бар, кыргыз тилчи мугалим бар, географиядан берген мугалим бар. Ошолордой эле IT деген бул өзү англисче сөзүнөн келет. Information technology деген сөз, маалымат технологиялары деген эле булак сөз. Азыр биз колдонуп аткан ошол телефондор деле, ошол эле Instagram деле, ушул мындай заманбап технологиялардын баардыгы маалымат каражаты, маалымат технологиясы болуп эсептелет. Ошонун ичинен бизге окшоп мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуучулар, веб-сайттарды иштеп чыгуучулар, мына ошолорду программчылар деп коет да. Эгерде силер дагы кызыккан болсоңор, ушул жаштардан математиканы жакшы окусаңар, информатика сабагын жакшы окусаңар, азыр деген ушунчалык маалымат көп заман, интернетте убактыңарды текке коротуп, кечке эле оюн көрүп, TikTok көрүп отура бербей, TikTok жабылды. Ошол YouTube'дан пайдалуу сабактарды көрүп, азыр үйрөнүүгө, тезирээк өнүгүп кетүүгө абдан бир мүмкүнчүлүктөр кенен заманда. Мына ушунун баардыгы ошол IT-нин өнүгүп аткан себебинен болуп атат. Биздин кийинки сурообуз кайсы ушул эле учурда кандай окуучулар IT программаны өздөштүрүп кете алышат? Абдан жакшы суроо. Азыркы эле суроого жооп берип атып айттым. Негизи бир учурда мындай деген бир түшүнүк бар болгон. IT-ни баягы математиканы, физиканы аябай жакшы окуган эле окуучулар өздөштүрө алат дегенчи. Бирок азыр IT тармагында ушунчалык өнүккөндүктөн баягы мурункудай математикага дагы аябай чоң бир зарылчылык жок. Бирок мындай математиканы, физиканы аябай жакшы билсеңиз, IT-нин баягы жогорку тармактарында иштей аласыз да. Мындай дагы көбүрөөк акча тапкан, дагы көбүрөөк адамдарга пайдалуу кылган иштерди кыла алса болот. Бирок азыркы учурда мындай катардагы бир программист болуу үчүн математикага деле анчалык чоң зарылчылык калбай калды да. Кызыккан эле технологияга кызыккан, телефонго, ноутбукка кызыккан, ошо мындай чыдап кечке ноутбукта отура алган адам программист боло алат. Сиз көп окуучуну окутуп турсуз да. Ошол окуучулардын баардыгы кандай ийгиликтерге ээ болушкан? Эми баардыгын айта албайм. Сурооңуз аябай жакшы экен, кызыктуу. Азыр ошол алыскы Тайванда, Кореяда, Америкада, Германияда иштеп жүргөн окуучуларым бар. Мисалы, математикадан Кыргыз Республикасында биринчи орунду алган окуучум бар. Ошол азыр Германияда BMW компаниясында эмгектенип атат. Жалпы ойлоп көрсөм бир ошо 2,5–3 миңдей окуучу окуткан экенмин. 11 жыл мугалим болуп эмгектендим. Ошол аралыкта ошол эле КТРКнын билесиздер, Акыл Ордо деген интеллектуалдык оюну бар эле. Раматтылык салтанат эжеге аябай көп келет элекпиз. Ошол жерде аябай көп жолу, 6–7 жолу биринчиликти багындырганбыз. Мындай окуучуларымдын ийгиликтери абдан көп. Анан эми кээ бир учурларда мындай дегендер дагы бар. Эми баягы баардык 5 кол тең эмес да. Бирок ошо окуп билим менен ийгиликке жете албаса деле, баягы курулуш тармагында иштеп жүргөн, башка тармактарда иштеп жүргөн окуучуларымды мындай
биздин кемчилигибиз катары айтканда учурлар болот. Мисалы ошол окуучунун жүрөт аткан курулушта эле дегендей. Бирок ошол окуучуларыбыз менен деле азыр сүйлөшө келгенде алар алган билимдерине, ошол бизден алган таалимдерине абдан ыраазы да. Ошол курулуш тармагында болсо дагы адал эмгеги менен өз рызкысын таап жеп, ошол тармакта дагы өзүнүн ийгиликтерин жаратып атышат да. Мен алар менен дагы абдан сыймыктанам. Бир эле ошол Германиядагы, Япониядагы окуучуларым эмес, ушул жакта жүрүп курулушун кылып атса дагы, азыр билесиздер да, мындай жер титирөөлөр, селдер, баягы кырсыктар көп болуп аткан учурда курулушту деле мындай чын ыкласы менен жакшынакай куруп берген адамдар керек болуп атат да. ооба, эң сонун. Турат агай, ушул суроо мага аябай кызык болуп атат. Иштеп жаткан ишиңиздин пайдалуу жана терс жагын айтып берип коесузбу? Аябай кызык суроо экен. Бардык эле кесиптерде эми мындай терс жактары болсо керек. Ооба. Айрыкча айтыны билесиздер, көзгө аябай зыян деп айтышат, бирок Кудайга шүгүр, мен ушул 4 жыл аралыктан бери айти тармагындамын. Ар жылы жок дегенде бир жолу барып, көзүмдү текшерүүдөн өткөрүп турам. 100% жакшы. Байкатсаңыздар керек, көз айнек тагынбай элем. Бирок айти тармагы баягы көп отуруп иштеген тармак болгондуктан, эми негизи бардык эле кесиптер, көп эле кесиптер ошондой отуруп иштейт да. Мисалы, Гүлназ эжекеңерди деле көрүп атасыңар, кирелди күнү кечке ушул жерде отурат. Отуруп иштеген кесиптердин бардыгы бул спорт менен бир аз жакын болуш керек экен. Мен буга чейин ушул айти тармагына келгенге чейин спорт менен өтө жакын эмес элем. Мисалы, азыркы учурда сөзсүз жумасына 1-2 жолу залга барганга аракет кылам. Анан көп басууга аракет кылам. Себеби кечке отура бергендиктен белибиз аябай ооруйт биздики. Анан буттарыбыз аябай ооруйт кечке отура бергенден. Ошон үчүн күнүгө жок дегенде ошол 3-5 километр жөө басканга аракет кылам. Анан жумасына 1-2 жолу залга барганга аракет кылам. Пайдалуу жактарын айтайын эми, терс жактары болду. Пайдалуу жактары болсо, албетте ошол коомубуздун ушул айти жаатында деги эле мындай баягы санариптештирүү деп коет го, орусча цифровизация, ошол жагында өнүгүүсү үчүн колубуздан келишинче салымдарды кошуунун аракетин көрүп атабыз. Айрыкча мен өзүм кыргыз тили мугалими да болгонум үчүн, ошол кыргыз тилибиздин өнүгүүсү үчүн аябай чоң салымдарыбыз болуп атат деп ишене алам. Мисалы, билесиздер, жана Google Translate деген котормочу бар, ошонун кыргыз тилинде азыр жакшы которуп калган, билесиздерби? Ошону кыргызча которуусуна дагы биздин салымдарыбыз абдан чоң. Ал жакта ошол кыргызча сөздөрдү, сүйлөмдөрдү, котормолорду киргизип аябай эмгек кылганбыз. Азыркы учурда билесиздер, жасалма интеллект, жасалма акыл деген бит чыгып атпайбы, искусственный интеллект, угуп атасыздарбы? Ошол искусственный интеллекттин дагы кыргызча сүйлөй алуусу үчүн аябай чоң салымдарды кошуп атабыз. Мисалы, жакында эле Америкадан Cohere деген компания Aya деген жасалма интеллектти иштеп чыкты. Ошол жасалма интеллектке бардык мамлекеттер өздөрүнүн тилдерин киргизүүгө аракеттер жасады. Биз дүйнөдөгү бардык тилдердин ичинде 2-нчи орунда турдук да. Аяга кыргыз тилин үйрөтүү боюнча ушунчалык чоң аябай салымдарды коштук. Ошол эле учурда мына Тилбил деген сыяктуу мобилдик колдонмолорду кыргыз тилинде жасап, азыр дагы бир чоң проекттин үстүндө эмгектенип атабыз. Албетте мындай чоң проекттер чоң акчаларды талап кылып атат. Бирок бар болгон күчүбүз менен керек болсо өзүбүз ачка калсак дагы ошол элибиз, мамлекетибиз үчүн пайдалуу болсун деп азыр мектеп программаларын мектептеги окуучуларыбыз мындай ойноп атып эле үйрөнүп алгыдай бир веб-сайт, мобилдик колдонмолорду иштеп чыгуунун аракетин көрүп атабыз. Пайдалуу жактары ушундай. Чогуңузга рахмат. Аябай сонун кызык болду мага. Жан рахмат. Анан балдар суроо берип атса, сиз жооп берип атсаңыз, мен дагы мындай тынч отура албай кетип атам да. Суроо бергим келип, анан айтып атпайсызбы, Тилбил деген тиркеме депчи, анда кичинекей балдарга арналган экен. Бунун ичинде эмнелер камтылган, эмнелерди үйрөнсө болот ичинен? Негизи эле ошол кыргыз тилин үйрөнүүгө багыттаганбыз аны.
кыргызча үйрөнгүсү келген, кыргыз тилин үйрөнгүсү келген, кыргызча аталыштарды ошо кичинекей балдар ойноп үйрөнсө деген максатта жасап чыкканбыз. Бирок тил бил колдонмобуз эми баягындай да ар бир адамдын оюнда жакшы кыялдары, максаттары бар. Аябай жакшы болот деген максатта иштеп чыкканбыз. Бирок IT жаатындагы биздин тажрыйбабыздын жетишсиздигинен ал биз көздөгөн максатка жетпей калды. Бирок ошол эле тил билди толуктоо максатында жалпы эле мектеп окуучуларына пайдалуу болгудай, деги эле жалпы эле ошо кыргыз тилин үйрөнөм деген чет элдиктерге деле пайдалуу болгудай бир платформаны баштаганбыз. Менимче тил бил толук өз максатына жеткен эмес, бирок иштеп чыкканбыз. Play Market'те бар. Бирок эмкиси Кудай буйрса ошо бардык күчүбүздү аракет кылып атабыз. Жакшы чыгат деп. Мен дагы өз көзүм менен көрдүм. Телефондон көчүрсө болот экен аны. Анан ичинен кичинекей балдар деле, чоңдор деле, мисалы азыр кичинекей балдардын тили башка тилдерде чыгып атпайбы, кыргыз тилинде эмес. Анан ошол кыргыз тилинин өнүктүрүү боюнча кичинекей балдарга салым кошуу иретинде жасалган экен, Муну ошол күзүндө ноябрь айларында Германияга иш сапар менен барып келдим эле. Ошол жактагы чоң IT компанияларда иштеген кыргыз программчылар менен жолугуп, ошол тил билибизди дагы ал жерде көрсөтүп, презентация кылып, анан мунун кемчиликтери эмне болуп калган, эмнеге баягы коомчулукка алынып кеткен жок, эмнеге адамдар мисалы окуучулар жакшы колдонбой атат деген изденүүлөрдүн үстүндө болдук. Азыр заман ушундай экен, мектептеги мугалимдерге деле мындай күмүш сырга десем болот. Бүгүнкү күндө билим берүүнү мындай оюндаштырыш керек экен. Себеби азыр баладан тартып чоң адамга чейин эле баардыгыбыз ойногонду жакшы көрөт экенбиз да, айрыкча телефон менен ойногонду. Анан билсеңиздер керек, мисалы азыр Play Market'те, App Store'да тил үйрөнүү үчүн Duolingo деген аябай популярдуу колдонмо бар. Мен өзүм ошол Duolingo'ну 3 жылдан ашык убакыттан бери бир дагы күн калтырбай колдонуп келем. Ар күнү кирип, мага оюн сыяктуу эле да, ойноп аткан сыяктуу эле кирем, тапшырмаларын аткарам. Бирок байкасам ошол 3 жыл аралыгында мен англис тилин аябай жакшы үйрөнүп алыпмын. Демек, биз дагы мектептеги билим берүүнү дагы керек болсо ошо өзүбүз иштеп чыккан платформаны дагы оюндаштырышыбыз керек экен. Атайын IT-нин ичинде геймификация деген тармак бар экен, термин. Бул ошол билим берүүнү оюндаштыруу деген форматта, мындай окутуп аткандай эмес, балдарды ойнотуп аткан сыяктуу кылып үйрөтүшүбүз керек экен да. Азыр биздин да көйгөйүбүз ошол, балдарыбыздын тили башка тилде чыгып атат, анткени башка тилдеги колдонмолор кичинекей жеткинчектерибиз үчүн ыңгайлуу болуп атат да. Биз дагы ошол ыңгайлуу кылганга, кызыктуу кылганга, оюн кылганга аракет кылып атабыз буюрса. Сонун. Биздин кийинки сурообуз, сиздин деген азыркы ушул тапта сиздин уулуңуз же небереңиз өз эне тилинде сүйлөсө кандай чара көрөт элеңиз? Абдан жакшы, кызык суроо. Менин 2 кызым бар. Улуу кызымдын тили англисче чыккан, кичүү кызымдын тили орусча чыкты. Негизи эми чара көрөт элең дегенде бул жерде мындай бир кандай жазалайт элең деген сыяктуу сезилип кетти. Албетте биз мындай бул боюнча өтө мындай бир кыйноо же бир нерсе кылган жокпуз. Негизи айрыкча улуу кызыбызды акыл эси кирип сөзгө түшүнүп калганга чейин жайына койдук. Ал англисче сүйлөй берет эле, биз кыргызча сүйлөй берет элек. Бирок биз өзүбүз үйдүн ичинде бир гана кыргыз тилинде сүйлөгөнүбүз үчүн ал кантип англисче чыгып калды. Анткени биз ага ошо кечке англисче мультфильмдерди коюп бере бериптирбиз да, кызыктуу, жакшы деп, пайдалуу деп. Ошон үчүн анын тили англисче чыгып калган. Бирок кичине акыл эси киргенден кийин эле түшүндүрүп айтып, Apple десе бул алма, кызым деп отуруп, азыр кыргыз мектепке дагы бергенбиз. Окуулары жакшы, кыргызча аябай жакшы так сүйлөйт. Кээде менден дагы мындай аябай так сүйлөйт. Мектепте мугалимдер таң кала берет да, чоң энесинин колунда чоң ойгонбу депчи. Бирок жок, өзүбүздүн жаныбызда жүрүп эле мектепте окуганда дагы аябай көп сөздөрдү үйрөндү. Анан ошол мындай үйрөнгөн сөздөрдүн баардыгын колдонот да. Аябай суктанабыз. Анан кичүү кызым мектепке бара элек,
тили азыр орусча, кыргызча аралаш болуп атат. Ал да ошо 5 жашка келип калды, эми акыл эси кирип атат, сөзгө түшүнүп калды. Айтсак макул дейт, кээде кыргызча сүйлөйт. Көбүнчө орусча сүйлөй атат, анткени ал дагы ошо орусча баягы пайдалуу видеолорду көп көргөнү үчүн ошондой болуп калган. Бирок эми чара көрүү дебейин, биз албетте алардын кыргыз тилин үйрөнүүсү үчүн, кыргыз тилинде сүйлөшүсү үчүн колубуздан келген аракетибизди кылабыз. Анан албетте үйдөгү мамиле кыргызча болсо эле, кыргызча эле үйрөнөт. Эми мындай маселе, башка тилди билүү жаман нерсе эмес, аябай жакшы. Болгону өзүбүздүн тилибизди, биздин тилибизди дагы эч качан унутпашыбыз керек. Мен абдан кубанып атам, мен ушундай кичинекей жеткинчектер келип, шаардын окуучулары келип, мага кыргызча суроо берип атканы аябай сүйүндүрүп атат. Рахмат силерге. Мобилдик колдонмолор тууралуу суроо. Сиздин жанагы таза кандуу аргымактар жөнүндө, аргымактардын ата теги, тарыхы жөнүндө тиркемеңиз бар экен. Ал тиркемен сиз ошол таза кандуу аргымактарга кызыгууңуз барбы же мындай эле жасагансызбы? Абдан жакшы суроо болду. Бул негизи идеясы толук меники эмес. Бул биздин бир партнерубуз ошол таза кандуу аргымактарга абдан кызыккандыгы үчүн, өзү да ошо ат багып, ошол тармакта алектенип жүргөндүгү үчүн азыр негизи эле биздин мамлекетибиз мындай баардык эле жактан аябай артта го. Анан любой бир нерсени жасасаң 30 жылда мындай болгон эмес деп сүйүнө бересиң да. Буга чейин негизи эле көп жылдардан бери Орусияда, Казакстанда ошол сыяктуу сайттар болгон, бар дагы деле. Анан биздин ошол Кыргызстандын ат сүйүүчүлөрү, таза кандуу аргымактарды багуучулар өздөрүнүн жакшы аттарын мындай дүйнө коомчулугуна деги эле башка адамдарга мындай таратуу, таанытуу жагынан аябай аксап келишкен. Мисалы Орусиянын, Казакстандын сайттарына өзүнүн аты тууралуу маалыматты киргизүү бир 60-70 миң рубльдан 100 миң рубльга чейин болот да, 1 жылдык акысы. Анан бул алар үчүн түйшүк, киргизе алышпайт, кантип акча төлөштү билбейт, ошондон абдан кыйналып жүрүшкөн экен. Анан биз дагы ошол Кыргызстандын ат багуучулары, айрыкча уже дагы Казакстан деле кызыгып баштады, алар деле аттарын киргизип баштады. Ошолорго бир жакшы мүмкүнчүлүк болсун деп жасап койгонбуз. Мен жеке өзүм эми атты жакшы көрөм, бирок көп анчалык алектенбейм. Рахмат, аябай жакшы суроо болду. Азыр сиз өзүңүздүн окуткан мектебиңиз барбы? Мектебибиз жок, бирок баары бир IT тармагында алектенип жүргөндөн кийин ошол сурай беришет. Баламды үйрөтүп бер, кызымды үйрөтүп бер деген суроонулар көп болот. Ошон үчүн кээде адамдар топтолуп калганда анан чогултуп, эми айрыкча көбүнчө 17-18 жаштан жогорку айтиге кызыккандарга үйрөтөбүз албетте. Бирок мектеп эмес, онлайн форматта үйрөтүп жүрөбүз. Жана сиз өзүңүздү өтө мындай кыйынмын, абдан мындай патриотмун деп эсептейсизби? Кыйынмын деген бир аз кыйыныраак. Анткени кыйын болуу үчүн да көп аракет кылышыбыз керек, көп эмгек кылышыбыз керек. Анан мен кыйынмын же болбосо мен билем деген адам бул эч нерсе билбеген адам. Биз ар күнү үйрөнгөнгө аракет кылып атабыз. Азыр эле айтпадымбы, мисалы Duolingo'ну 3 жылдан бери ар күнү калтырбай окуйм деп. Ошондой эле IT-ни дагы 4 жылдан бери ар күнү калтырбай окуйм. IT күнүгө өнүгүп жатат. Биз иштеген тармак мобилдик колдонмо жасап чыгуу тармагы ар жумада жаңы бир жаңылануусу, обновление деп коет го, апдейт чыгат. Биз аны ар күнү ошол ар жума окуп, андан кабардар болуп турбасак дүйнөдөн артта калып кетебиз. Кыйынмын деш кыйын. Бирок албетте өлкөм үчүн, мамлекетим үчүн күйгөн инсанмын. Сиздин IT тармагын тамдаганын максаты барбы? Же эгерде бар болсо, анда деген кандай максат болчу? Ооба, сөзсүз бар да. Жана да айтып өткөнүмдөй, мен мектеп окуучуларына сабак берип жүрдүм. Анан сиздерге окшогон окуучуларым ар дайым ошол
кайсы кесипти тандайын деген суроону мага көп беришет эле да. Агай, кайсы кесипти тандасам жаңылбайм, мен кайсыга ылайыктуумун, көп да ушундай суроолор. Анан мен аларга жөн эле жооп берип койгондон алысмын да. Ушуну танда деп койбойм, изденем. Мисалы медицина эмнеси менен пайдалуу, балдар эмне үчүн медицинаны тандаш керек, эмнеге мугалимдикти тандаш керек, эмнеге айтини тандаш керек, абдан изденип отуруп өзүм дагы ушул айти тармагына кызыгып кеттим. Биринчиси бул менин жеке кызыгуум, анан экинчиси менде ой пайда болду. Ар дайым мен минтип баягы мурда деле мектепте мугалим болуп жүргөндө деле кыргыз тилине аябай патриот болуп, кыргыз тилин өнүктүрөлү деп айта берет элем да, бирок мындай иш жүзүндө эч нерсе кыла албайт элек да. Эми албетте мектептеги окуучуларыңа айлана чөйрөңө пайдалуу болгонго аракет кыласың, бирок жалпы коомчулукка үнүң жетпейт да. Биз кыргыз тилди дегенибиз менен аны баары бир биздин балдарыбыз сүйлөбөй атат. Аны баары бир мисалы интернет булактарында эч нерсе маалымат жок, анан айти тармагы дагы бул бирден бир кыргыз тилин сактап калуу үчүн эң керектүү бир курал экенин билдим. Азыр көргөндөй балдар үчүн тиркемелерди, колдонмолорду иштеп чыксак, бул пайдалуу болот. Анан сиздер үчүн дагы аябай чоң суранычым бар. WhatsApp'та, Instagram'da дегеле социалдык тармактарда жазышканда сөзсүз кыргыз тилин колдонуп туура жазыңыздар. Себеби алардын ар биринде искусственный интеллект бар. Ошол искусственный интеллект кыргыз тилин сакталып калышына аябай чоң салым кошуп атат. Сөзсүз өөнү колдонуп жазыңыздар. Мисалы Instagram'da билесиздерби, Тилимпоз деген бир долбоор бар. Блогер эмес, долбоор. Бул ошол Тилимпоз кыргыз тилин жайылтуу боюнча, кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча аябай олуттуу бир ишти алып барып атат. Ал жерде туура жазууну үйрөтүп атат баарыбызга. Ошол сыяктуу эле мына биз дагы Instagram'da туура жазганды, өөлөрдү, үйлөрдү колдонуп жазганды, тоо менен төөнүн айырмасы абдан чоң да. Мен тоого барам деген башка, мен төөгө барам деген такыр башка да. Ошолорду туура колдонуп жазсаңыздар, сиздер дагы тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошкон болосуздар. Дагы бир суроо, сиз деген ушул келечекте кыргыз тилин өнүктүрүүгө дагы кандай пландарыңыз бар? Эң чоң планыбыз ошол кыргыз тилинде бардык мектеп предметтерин кыргыз тилинде ойноп окуй турган бир платформа жасап чыгалы деп ошонун аракетин көрүп атабыз. Анан албетте менин жанагы эле сурооңо ылай эң чоң максаттарымдын бири дагы ушул болгон, кыргыз тилин өнүктүрүү, аны жайылтуу, ошол эле учурда интернет тармактарында кыргыз тилиндеги маалыматты, контентти көп кылуу да. Бул үчүн мен эле жалгыз колуман келбейт. Албетте сиздер дагы ар бир жазганыңыздарды кыргызча жазсаңыздар, кичинекей макала болсо да кыргызча жазып интернетке чыгарсаңыздар, мектеп мугалимдерибиз дагы ошол мектептеги предметтери жөнүндө маалыматтарды жазып эле интернетке чыгара берсе, аябай сонун болот. Азыр биздин олтуруп сүйлөгөнүздөн уктум, аябай кызык болду. Мен айтышчыл болгум келет. Айтыш болуш үчүн эмне кылыш керек? Мен аябай сизде айтышчыл болуп, акылдуу адам болгум келет. Эмне кылыш керек ал үчүн? Аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Ноутбук, телефон дегендерди жакшы колдонуш керек. Аларды туура багытта колдонуш керек. Instagram'ды, TikTok'ду кечке көрүп отура бербей, эми албетте аларды да көрүш керек. Себеп дегенде азыр бардык жаңылыктар, кабарлар, дүйнөлүк кабарлардын бардыгы соц тармакта да. Бирок ошолорду эң башта туура анализдеп, мындай туура электен өткөрүп, пайдалуусун гана көрүш керек. Азыр пайдасы абдан көп болуп кетти. Анан сөзсүз аракет кылыш керек, жакшы окуш керек, мектептеги сабактарды жакшы окуш керек, информатиканы жакшы окуш керек. Үйдөн отуруп алып, ноутбук буюрса, ноутбугуң бар да, ноутбугуң бар болсо, ошол ноутбукту ачып алып, YouTube'дан эң эле биринчи IT деген эмне деп издеп көрүш керек. Азыр кыргызча маалыматтар деле абдан көп болуп калды. Бизге окшогон кыргыз тилине күйгөн, кыргыз тилинде айтыны жеткиргиси келген байке эжелердин сабактары абдан көп. Ошолорду көрүүдөн башташ керек. Чоңуңузга рахмат. Чоң рахмат.
Биздин дагы бир сурообуз, сиз деген өзүңүздүн кандай деп айтсам, өзүңүздүн жанагы бала чак кезиңиздеги өз кыялданган ой кыялдарыңызга жеттиңиз беле? Эми негизинен жана дагы айтып өттүм, аскер кызматкери болгум келет, ошо мекенге пайдалуу болгум келет деген кичинекей бир максаттарыма жеттим албетте. Бирок адам өскөн сайын, адам чоңойгон сайын эми кичинекей кездеги кыялдарыбыз кичинекей эле болот экен да. Азыркы кыялдарыбызга жетүү үчүн дагы абдан тынымсыз аракеттерибизди кылып атабыз. Мен ойлойм, Кудай өмүр берсе, ошол өлүп калган күнгө чейин ошол максаттарыбызга жетүү үчүн токтобойбуз деп. Сиздин азыр дагы мобилдик колдонмолорду дагы аларды жасаш үчүн дагы идеялар, пландар барбы? Ооба, бар. Азыр эле айтып аткандай, бул бүтпөйт. Адам аң сезими, кыялы, билими күнүгө өсөт экен, токтобойт экен. Бир жыл мурда ойлонбогон, бир жыл мурда акылыңа келбеген нерселер бул жылы акылыңа келет, ойлоносуң, окуйсуң, изденесиң, түшүнөсүң, күнүгө өсүүдөсүң да. Ошон үчүн азыр жасап аткан нерселерибиз бар, булар аябай жакшы, пайдалуу деп эсептейбиз. Бирок убакыттын өтүшү менен андан дагы пайдалуу нерселердин бар экенин билимдин, тажрыйбанын негизинде сезе берет экенсиң да. Ошон үчүн албетте дагы көп пайдалуу нерселер жасайбыз. Турат агай, айтыштык болушуңузга ким түрткү берген? Апаңызбы, атаңызбы же бир туугандарыңызбы? Окуучуларым. Азыр да айттым го, окуучуларым сурай берет эле менден. Кайсы кесипти тандасак жакшы болот депчи. Мен буга негизи көбүнчө кичине бир аз мындай анекдот кылып жооп берип жүрөм. Баягы анекдотту билесиңер да, апенди жолдо келатса, кичинекей балдар тосуп алып өткөрбөйт экен да. Тийишип өткөрбөй атса, анан апенди ойлойт экен, аларды алдап коеюн депчи. Балдар дейт. Тоонун ар жагына барсаңар, бекер конфет берип атат десең, балдардын баары ура деп ал жака чуркап кетсе, карап туруп, чын эле окшойт деп өзү да кетип калат да. Анын сыңарындай мен дагы окуучуларымды ошол айтиге тапшыргыла, айти бул келечектин кесиби деп аларды шыктандырып отуруп, мен өзүм дагы ишенип алардын артынан кирип кеткем да. Ошон үчүн айтиге мени шыктандырган бул негизи окуучуларым. Анан албетте окушум үчүн, үйрөнүүм үчүн мен үй бүлөм, ата энем, келинчегим мага аябай чоң түрткү кылышты, алар колдоо кылышты. Мен ар дайым муну барган жерде, баардык жерде сөзсүз белгилеп айтам. Мен толук 2 жыл, мындай айтканда, эч башка жумушум жок, акча таппай, үйдө отуруп, атам байкуш кичине такси кылат, ошондон акча таап келет. Эмне таап келсе ошону ичип жеп, келинчегим да үйдө, мен дагы үйдө 2 жыл эч нерсе кылбай отурганбыз. Келинчегим аябай чоң ыраазычылык билдирем. Ошол 2 жыл аралыгында крем сүйкөнөм, помада сүйкөнөм, анан көйнөк кием дебей, ошо бир аябай эсибизден кетпейт, бир жашыл жаман халаты бар эле, ошону 2 жыл кийип, бир халат менен 2 жыл жанымда жүрүп, мени колдоо кылды. Анан ошол айтини кайра окуп, 33 жашымда окуп үйрөнгөнгө туура келди. Эң сонун агай, кечке чейин балдар өздөрү кызыккан суроолордун баардыгын сизге берип, өздөрүнүн жоопторун ала алды деп ойлойм. Эми сиз дагы окуучуларга сурооңуз болсо берсеңиз болот. Окуучуларга деле негизи эми суроо жок, бирок каалоо тилектерим бар. Сөзсүз ар бир өлкөбүздүн жараны өлкөбүз үчүн пайдалуу боло алат. Кандай болсо дагы, кандай кесипти аркаласа дагы, эч бир кесиби жок болсо дагы, жөн эле мындай малын багып, жөн эле мындай үйүндө калса деле өлкөбүз үчүн пайдалуу боло алат. Жок дегенде WhatsApp'та туура жазышып пайдалуу боло алат. Негатив нерселерди сүйлөбөй, позитивдүү болуп пайдалуу боло алат. Коңшусунун настроениясын, мамилесин бузбай, аларга жаман мамиле кылбай. Бирок мен силерге окшогон келечек муундарыбыздан кылган үмүтүм,
силер жакшы окуп билимдүү болуп алган билимиңер менен дүйнөнү суктандырып пайдалуу боло аласыңар. Чыңгыз атабыздай болуп, мындай дүйнөгө таанымал жазуучу болуп, азыр деле ошол дүйнөлүк чоң IT компанияларда эмгектенип аткан программист кыргыз байкелериңер бар. Ошолордой болуп, мындай кыйын болуп илим менен билим менен элибизге эле эмес бүтүндөй дүйнөгө пайдалуу боло аласыңар. Силерге ишенем. Сиз айткан сөздөрдөн аябай кубанып кеттим өзүмдү. Рахмат агай, сизге дагы рахмат. Ушинтип биз чакырганда өзүңүз макул болуп келип, ушундай кичинекей балдар менен жолугуп кеп кеңешиңизди бергенге ыраазычылык билдиребиз. Достор, силер дагы бүгүн Абайлаңыз балдар суроо берет түрмөгүнүн мейманы агартуучу Турат Алыбаев агайыбыз менен таанышып, агай суроолуу маалымат ала алдык. Бизде агайга суроо берген досторубуз Жалил Садыков атындагы номер 84 орто билим берүү мектебинин 6-классынын окуучулары Доктурбекова Ясмина, Курманбаева Сайкал жана Рахимбеков Абла мейманда болду. Ушуну менен келечек студиясына бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Силер менен кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта калгыла. Чоң.